Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргызстанда президенттик шайлоого 1 жылдын бир аз арырагы калды. Тагыраак айтканда 2027 жылдын 24 январда жаңы президентти шайлап алабыз. Бирок туугандар, эң эле кызыгы, азыр Садыр Жапаров менен тең күрөшүп чыга турган бир дагы адам калбады Кыргызстанда. Ага мындай атаандаш жок. Себеби туугандар, Ташиевти эми азыр авторитети күчтүү, бирок Ташиев албетте ал президенттик шайлоого барбайт, анткени Садыр Жапаровдун жакын досу. Ошондой эле ал Кыргызстанда азыр эң чоң мындай кызматтарды ээлеп турат. Эми андан кийинкилерин айтсак, Атамбаевдин адамдары бар эле, ушул шайлоого барабыз, катышабыз деп. Алар эч калбайт, депутаттык шайлоо болобу, башка болобу, ушул президенттик шайлоого дагы барабыз деп даярданып жүрүшкөн. Бирок алар кече күнү эле камалып кетишти. Азыр алар эми көп жылга чейин камалса керек, анткени ошол төңкөрүш кылабыз, бийликти басып алабыз деген видеолору чыгып камалып калышты. Андан кийин ушул Адахан Мадумаров бар эле туугандар. Адахан Мадумаров дагы азыр үйүндө тинтүү жүрүп, анын үйүнөн $150,000 табылып, иш кылып, Адахан Мадумаров дагы жакында камалат окшойт. Себеби эгерде камалбашпаса мындай нерселерди кылмак эмес, мындай нерселерге бармак эмес. Анын үйүнө барып, өзүн дагы баласын дагы алып кетип, үйүндөгү кийимдери менен тартып алып туруп интернетке жарыялап, мындай нерселерге, мындай кадамдарга бармак эмес. Демек, Адахан Мадумаров дагы жакынкы күндөрү камалып калышы мүмкүн. Ошондо эч ким калбай калды туугандар, Садыр Жапаров менен атааңдаш боло турган. Эми бул жерде Садыр Жапаровду жаман президент болуп жатат дебейбиз, албетте. Иштеп жатат колунан келишинче. Мындай кылган иштери бар. Бирок туугандар, мындай оппоненттердин бардыгын жок кылуу бул негизи туура эмес. Анткени конкуренция дагы болуш керек, оппозиция дагы болуш керек. Бир бийликтегилер өзүнүн бир иштерин алып барса, аларга сын айтып тура турган дагы адамдар болсо, ошондо мындай мамлекет бутуна турат. Болбосо туугандар, көрүп эле жатабыз Түркменистанды, Тажикстанды, ал жакта диктатура басып калган, бир эле семья үчүн иштейт ошол бүт мамлекеттин органдары. Ошондуктан баягы Рахмандын адамдары, ошондой эле ошол Бердимухаметовдун ошол Түркменистандын президенти. Алар дагы ошо бир эле семья үчүн иштейт да. Бүт органдар, соттун, милициялар иши кылып, мамлекетте иштеген бардык адамдар бир эле үй бүлөнүн кызыкчылыгы үчүн иштейт. Ошондуктан бул жерде оппозиция дагы болуш керек, жогорку кеңештин дагы өзүнүн бир аброю болуш керек. Бүт мындай нерселер туура болуш үчүн мамлекетте. Ошондо гана президент дагы бир аз чегинип, туура эмес кылып жатат окшоймун, ушу элдерге жакпай калбасын деп мындай жакшы иштерди алып барат. Болбосо туугандар, бардыгы эле кол чабып, башын ийип отура берсе, анда адамбыз да бардыгыбыз эле. Президент дагы өзүн хан сезип алат, бат эле өзүнүн оюна келген нерселерди кылып баштайт. Эми кийинки президентке ким барат? Чыпалак Батыр барабы, же болбосо Мотиев барабы, Садыр Жапаров менен мындай атаандаш болуп? Себеби башка адамдарды көрбөй элебиз, анткени алардын бардыгы азыр саясаттан четтетилип калды. Алар азыр мурун саясатта жүргөн болсо, жада калса ошол Бакиевдин деле, Атамбаевдин деле, Жээнбековдун деле убагында аябай күчтүү оппозиционерлер болгон экен. Текебаев турган, мисалы үчүн, өзүнүн ойлорун айтып, кандай гана ачуу сөздөрүн айтчу эле. Мадумаров дагы жүргөн ошондо. Дагы бир топ саясатчылар ошол президенттерге каршы туруп сүйлөчү эле. Бирок ошентсе дагы алар депутат болуп, жогорку кеңеште иштеп жүрүшкөн да. Мындай оппозиция дагы болгон. Бирок азыр тилекке каршы туугандар, ошол оппозицияны жок кылып салышты түгү менен. Бул албетте бир жакшылык алып барат дегенден алыс болуш керек туугандар. Анткени бардык бийликте, бардык мамлекетте ошол бийликтин органдары дагы болуш керек, оппозиция дагы болуш керек. Ошол туугандар, сиздер дагы ушул жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.